Ошо тротуар менен келип туруп эле ушуларды сүзөт экенсиң, монтип эле келип туруп эле мынтип эле. Тротуар мейли дейин десең, мынтип эле жолго чыгып кетиптир булардын жоругу. Жоругуң жолдо калсын деген ушул окшойт. Ушундайларды айтат окшойт. Карасаңыз, тротуарды жеп жолго келген, тетиги суу кетүүчү лоток асылып калыптыр монтип. Менде бир суроо болуп атат. Бул Аккайың деген курулуш компания кимдин эрке баласы экен? Анткени бул жак элитный район деп айтылат Ош шаарында. Фрунзенский район деп коет экен. Бул жагы Курманжан датка көчөсү, астында Алымбек датка көчөсү. Ушунун бул көчө Эшмамбетов деген көчө жакында эле ачылган. Ачылып, ушул жакта аябай жаңыдан салынган. Эми мунун тротуарын жеп кетиптир. Бул компания. Тротуарын эле эмес, тротуарын жеп, бул четиндеги лотокту жеп, бул жолго чыгып калыптыр. Булар кимден уруксат алган, кантип казып баштаган түшүнүксүз да. Карасаңыздар, аркы жакта тротуар көчүп, бул жолго жетип калыптыр. Мына жолго уже чыгып калган. Уна каттай турган жолго көчүп келатат экен. Мурда тоскон жерлери тигинтип асылып турат. Четте бир эч ким көрбөй турган жерде үй куруп атат дейин десең, бул шаардын так ортосу. Бул жерден жер ала албай жүргөндөр көп. Ушундай жерге келип алып, кенен чоноон эле казып жүрөт. Анан баягы курулуш компания биринчи уруксат алып туруп анан ишин башташ керек. Курулуш министрлигине бана QR код чыгат. Мен тегерек четин карап чыктым, QR коду жок. Бул жерде бир QR код турат, ал дагы өзүнүн Instagram баракчасына алып барат экен ал QR кодко кирсе. Мына жолду тротуарды жеп бүтүптүр, эми жолго чыгыптыр. Мына жол дагы чекесинен кетип атат. Болбосо бул жол тротуары менен жаңы эле салынган. Эми минтип жөлөп таяп кармап турат. Жол салганда эки чекесин жашылдандыралы деп мындай көчөттөрдү эккен экен, аны дагы минтип чекеден жеп кетип атыптыр. Урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча баш оору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Нобелден алыңыздар. Мирлан мырза, мен бул жерди көрүп турам, анан сиздерден сурайын дедим эле да, бул компания кимдин эрке баласы экен, анчалык чоң жолго чейин жеп кеткенине деп. Бул боюнча чара көрүлүп атабы? Эмне болуп атат? Бул маселе боюнча бизге 2 жума мурда бизге ошол жердеги жашоочулар кайрылган Ош шаар мэриясына. Ошол эле учурда ГАСК курулушту көзөмөлдөө башкармалыгына да кайрылган. Алар ошол маалда эле реакция кылып туруп 200 миң штраф салган. 200 миң штраф салып, андан сырткары ГКМга, УВДга, анан прокуратурага өткөрүп бергенбиз. Бул иште. ГАСК ишканасычы. Бул именно ушул иш боюнча. Анан азыр архитектуралык уруксат иш кагаздары толук бүтө элек. Мындай айтканда почти что жок деп койсок да болот. Бул толук уруксат кагаздарын албай эле казып баштаган экен. Албай эле баштаган. Биз аны ошол тосуп, биз тоскондо андан кийин тротуарыбызды ошол аз көрүп турсаңыздар керек. Тротуардын жарымына чейин жегип, и столбаны электр мамычаны да жыгыткан. Электр мамыча ошол жерге түшүп, жолду каптап, ушул жерде жакшы адамдар жок болуп калган. Болбосо ошол кырсык катталмак да. Бул ошо катлабанды ошол тротуарга чейин казып калган. Өзү курулуш нормаларынын техника безопасность деп коет. Техника безопасность сакталган эмес, коопсуздук үчүн. Тротуардын түбүнө чейин казып келген экен да. Тротуардын түбүнө чейин казып алган. Казганда ошол жерде азыр сүрөттөр да көрүнүп турат. Бизге видео кылып дисктен да алып келишкен флешкага. Ошол жерде жителдер дагы неме кылышкан. Анан бир сразу эле рейс менен сүйлөшүп булар столбаны кайра тургузушуп, электр мамычаларды перенос кылган. Бул курулуш компаниясы, Аккайың курулуш компаниясы бул шаарда көп эле жерде куруп жүрөт. Бирок буга чейинкилердин документтери бар. Именно ушул жердин уруксат иш кагаздары жок. Бул азыр эмне болот эми? Бул жеп эле чоң жолго чыгып калыптыр го.
Биз аны сөз түрдө азыр биз укук көргөндөрүнө да биз кайрылып, аны сөз түрдө мамлекетке кетирген зыянын калыбына келтирилет. Кайрадан бизге курдуруп беребиз. И архитектуралык уруксат иш кагаздары толук алгандан кийин кайра курулуш баштайт. Алгандан кийин ага чейин курулушун токтотуп турат. Токтотконбуз курулуштар. Түшүнүктүү. Рахмат Мейланда. Бул иш боюнча курулуш министрлиги 200 000 сом айыппул салыптыр. Эми алар баягы техникалык коопсуздук эрежелерин бузду деп андан ашык сала албайт. Эми түшүнсөк болот, бирок калыбына келтирет деп атат. Ишти прокуратура, УКМК, милицияга да өткөрүп бердик деп атат шаардык. Алар карап жыйынтык чыгарат экен, кандай чыгарат экен аны дагы көрөбүз. Бул жер ушул эл баса турган жол канча күндө кайра калыбына келет экен. Аны дагы көрөлү.